Самара Каримова күйөөсү менен урушуп кеттиби? Самара Каримова Биримдик партиясына мүчө болуп кирип, жакында шайлоого аттана турганын сүрөтүнөн бери жарыя кылып чыккан. Көрсө Самаранын мындай коом адамы болгону жолдошуна жакпай, ортолоруна карамышы каралап, мамилелери сууп жатканын жанында жүргөндөр эле айтып чыгышкан. Ынтымактуу үй бүлөнүн бактысына көз арткан кара өзгөлөрдүн калпушагыбы же катылып жаткан сыр ачылдыбы? Жакында күбө болобуз. Белгилүү ырчы Айгерим Расул кызы. Тарынганды деле унутуп калдым. Ырчы Айгерим Расул кызы Инстаграмдагы катталуучулары 1,5 миллиондон ашкан жана ар бир бөлүшкөн посту көрмандарын кайдыгер калтырбаган ырчылардын бири. Бул ирет муз үстүндө турган өзгөчө сүрөтүн жүктөп, эмоциялар менен бөлүштү. Акыркы убакта көп нерсеге көңүл бурбай калдым. Убакыт өткөн сайын акыл калчап керектүү, татыктуу нерселерге гана маани берип калат экенсиң. Тарынганды деле унутуп калдым. Жөн гана өзүм үчүн жыйынтык чыгарып кое болдум деп пикирин бөлүштүрчү. Анын көрмандары аталган сүрөткө 6000ден ашуун жактыруу белгисин басышып, өз комментарийлерин тынбай калтырышууда. Маалымат булагы Заман Чекит KG. Сыймык Бешекеев жубайына: менин тукумумду узартууга 4 жолу өмүрүңдү тобокелге салганың үчүн рахмат сага, жан бергем. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Сыймык Бешекеев жубайы Нурзада Жусупжанованы туулган күнүн өзгөчө ыраазычылык жана сүйүүсү менен куттуктады. Сендей жакшыны тагдырлаш кылып кошкон жараткандын марттыгына шүгүр келтирем. Ата-энемди, өз ата-энеңди ардактаганың үчүн, менин тукумумду узартууда өмүрүңдү 4 жолу тең наркоз алып, тобокелге салган кармандыгың үчүн, бир туугандарыма жасаган сый урматың үчүн, жакын саналаш, өзөңгүлөш досторума кылган меймандостугуң жана мага болгон таза сезимиң үчүн рахмат сага, жан бергем. Сен арзуунун айылында арка бел болуп, махаббаттын шаарын курууда көмөкчү болдуң. Буйруса сүйүүнүн бактылуу аралыгында дагы өзүң менен дөөлөттүү карылыкка чогуу жеткенге Кудайым насип кылсын. Туулган күнүң менен Нурзада. Эске салсак, Сыймык Бешекеев менен жубайы Нурзада айым 1995-жылы баш кошушкан. Ортолорунда 2 уул, 2 кызы бар. Андан сырткары ырчы мырза Аваз Акимовду 4-классында бала кылып алып, ырчы катары таанылышына салымын кошкон дейт Барс Медиа жазып чыкты. Бортко коюлган акчалар! Чоң утуштар! Тез арада төлөмдөр! Ишенимдүү букмекер!